Аш тойлордогу ысырапкорчулук кайрадан көңүл чордонду. Эми карапайым калктын чөнтөгүн каккан шаан шөкөттүү иш-чараларга чектөө коюп, атайын жаңы эрежелерди ойлоп табуу сунушталууда. Маселен, тост менен батаны айырмалай албай жатканы сынгалынып, кызыктуу баталарды айтууну жолго салуу белгиленүүдө. Карамашкан колуңуздар үзүлбөсүн дейт. Сыбаракалашкандай чапталып калышсын деп. Эми тос айтканда бир сөздү чачырата сүйлөп, мындай эсиңде кала турган болуп, тамаша чыны менен бир эс алдырып коя турган тос болсо бир. Кыргыз үч эле нерсени айтат экен. Кийинки жылы бешик тойдо жолугалы, кармашкан колуңар ажырашпай карышып калсын. Анан үчүнчүсү ата-энеңерди сыйлагыла. Андан дагы тышоо кесүү, бала отургузуу, кыз узатуу, үйлөнүү тойлордун белгилениши окшошуп калган. Бардыгы тең кафе, ресторандарда өтөт. Бул жөрөлгөлөрдү илгерки формасына кайтып келүү, материалдык тең укуктуулукту камсыздоо үчүн улуттук ат оюндары менен тойлорду өткөрүү сунушу айтылууда. Баягы мындай кембагал жашаган адам анчалык той бере албай тургандай кылып, анда кыргыздын салты менен эле чоң кылып той берсин, анда улак тарттырып, баягы кыргыздын өзүнүн бүт каада салты менен кылып эле чоң кылып той берсин. Калган элдердин баарын көрүп, тойго барып алып деле ошол чоң тойго барып алып деле чыгып алып бир 10 киши сүйлөйүшү, бер жакта адамдар чыдабай кетип, токтотпой, андан көрө биякта оюн көрбөйлү деп атпайлы. Ошо кыргыздын өзүнүн тойго барган максаты ошол болгон да, оюн соокту көрүп, анан эң акырында батасын берип алып кеткен. Белгилүү актриса Жамал Сейдахматова айлык акы менен күн көрөт. Элчилеп көп каражаты жок. Бирок тапкан ташыганын тойлорго кетип калып жатканын белгилейт. 2 жылкы союп, столдун үстүнө баарын жайнаткандай байлыгы жок да. Конвертке акча көтөрүп барыш керек. Бир айда 4-5 жолу чакыр болуп калат экен. 4-5 жолу ар бирине $100 же 5000 салып көтөрүп барганда эле менин пенсиям мисалы түгөнүп калат. Эми мен ага деле капа болбойм. Эптеп табармын, бирок өзгөртүш керек формасын. Чөнтөктөрдү каккан тояштардын көп болушуна тилектердин туура эмес айтылып жатканы да себеп экен. Анткени учурда кыргыздар тапканың тойго буйрусун деп тиленип калышкандыктан тойлор көбөйгөн. Андыктан кирешенин көпчүлүк бөлүгү тойго кетип жатканы белгиленип, тилектерди өзгөртүү керек дешет. Биз бир тилектерди оңгойлочу, тапканы китепке буйрсун, билимге буйрсун, иманга буйрсун, Гарвард университетине буйрсун. Акыл эсиңде руханий жактан өскөнгө буйрусун. Адамдын маңызы, жашоодогу маңызы эмне? 3 жактан өнүгүш керек. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, физикалык жактан. Тойдо мен руханий жактан өнүкпөйм, жүрөгүм чарчап келет. Болбосо буга чейин парламент мамлекеттик кызматкерлер үчүн атайын чектөө киргизген мыйзам долбоорун сунуштап, депутаттар тарабынан колдоо таппай калган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкерлер 150ден ашык кишинин тойго чакыра албай калмак. Ал эми жалпыга тиешелүү да эрежелер камтылган. Арине, бала отургузуу өңдүү тойлор үйдө, үйлөнүү үлпөтүндө 3-4 гана машина менен көчөгө чыгууга уруксат берилмек. Эрежени кафе, рестораны бар депутаттар атайлап өткөрбөй койгону ачыкталууда. Биринчиден ашыгыш керек, биздин рестораны, кафеси бар депутаттар бар экен. Андан кийин алардын достору да көп экен. Ошолор кичине кара пиар болуп колдоо алынбай калды. Себеби биз айтканыбызда, бул элге эмес, бул чектөө эмес, элге эмес, тыюу эмес, бул жөн чектөө. Ошонун туура жетпей калдыгы, бирок ошол бираз жетпей калды. Кыргызстан боюнча 800 тойкана болсо, анын 500-ü Бишкек шаарында экен. Андан канча каражат өкмөттүн казынасына түшүп жатканы туурасында так маалымат жок. Бүгүн Бишкектеги иш-чарада тойдун санын 3 саатка чейин кыскартуу сунушталды. Ага узакка созулган музыкадан улам карыялар кулактарына кебес сала баштаганы себеп болууда. Өтпөй калган мыйзам долбоору толуктуу өзгөртүүлөр менен кайрадан жогорку кеңешке кирип калышы ыктымал. Мыйзам же түшүндүрүү жолу менен тойлорго чектөө киргизе алабызбы? Бул талаш жаратууда. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, РТВ Медиа.